Assalamu alaikum туугандар. Амансыздарбы? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Үй ичиңиздер тынчпы? Ашу энди анчадан бери bir видео тартпай койгон эдим. Энди bir видео тартып коеюн дедим. Багы кээ бирөөлөрдөн, гез журналдардан көрүп калабыз го. Окуп калабыз, угуп калабыз. Хоббиң эмне десе ар ким ар нерсени айтат го. Ырдаганды жакшы көрөм, бийлегенди жакшы көрөм, китеп окуганды жакшы көрөм. Тоодо басканды жакшы көрөм, жөө басканды жакшы көрөм. Дагы ар ким толгондой хоббисин айтат эмеспи? Бирок менин хоббим мына китеп окуш дагы эмес, башка дагы эмес. Менин хоббим мына ушул. Менин хоббим ушул. Мына ушул отургучка отуруп алып, мына дөңгөчкө мына ушул чырпыктарды бирден кармап алып, тырс этип кесип, жоонун жоон кыргытып, мынакей ничкесин ничкеге кыргытып, мынантип байлап, ушинтип байлагандан ушинтип жаман рахат алам да мен. Мына ушу менин хоббим. Мына бул кечеги продукция, булар кечеги партия. Мына ушинтип байлап койсоң, мына бул ничкелери тандырга өлө кетет да. Пачыр этип бир сонун күйөт. Мынанын бир боосуна 2 жолунан жапса болот. Мына ушундай нан жапса болот. Мына жоондор булар печкеге жагыла тургандар. Үйдө отун жыйылып турбаса, ол ачка калгандай кыжалат болуп кетем. Мына азыр ушинтип, мына дагы бир партиясы турат мында. Алмаларды бутагам. 2 жылдан бери өзүм жаздын күнү үйдө болбой, алмалар буталбай, аябай парпайып кеткен экен. Бутап атам азыр. Аларды бутап, мына ушинтип кесип атам. Мына азыр мына портерге жүктөп алып ташыган атам. Бул продукцияны кампага киргизиш керек. Жамгыр жаайт деп атат. Жамгырда калбасын. Ал жака кампага алып барып жейип, кичине көңүлдү ток кармайлы. Илгери мен жаш кезде атабыз ушинтип отун кесчү эле отуруп алып, тырсылдатып, атамдын кескендерин мен ташып жийчү элем. Ташып жийип коюп, ошону жыйып алып, өзүм жыйганымды көрүп алып, рахат алып, ушунчалык түз жыйып койдумбу я деп. Ушу боюнча турса экен деп, оюлбай турса экен деп, өзүнчө бир ушундай бир рахаттанып, мына эми азыр мен да өзүм ушинтип кесип, мынтип жыйып, өзүм ташып коеюн деп атам. Жер тоңголукта, жер эзилилекте. 2 мандыкарым бар. 2 мандыкар, алар бүгүн эс алып атат. Алар иштешет да. 5 күн иш, 2 күн выходной. Анан бүгүн аларды ойготподум, мейли уктаса уктасынчы, дем алсын деп. Өзүм эле ташып коеюн деп, бул 2-3 бөрттөр чыгат чыкса деп. Ушул мынакей. Мына азыр да бир партиясы турат. Буну бүгүн кесем, Кудай кааласа. Мына ушундай туугандар менин хоббим. Кой энди иш кылайлык энди. Жер эзилилекте ташып коеюк.